адам. Министрлер кабинетинин жетекчилиги мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун эстелигине гүл койду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана анын орун басарлары Бишкек шаарында мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун эстелигине гүл койду. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, Исхак Разаков Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык өнүгүүсүнө зор салым кошкон белгилүү замандаштарыбыздын катарына кирет. Акылбек Жапаров билдиргендей, Исхак Разаков өз өлкөсүнө жана элине ак ниет жана берилүү менен кызмат өтөөнүн жаркын үлгүсү боло алат. Ал эми анын аты өлкөнүн тарых барактарында сакталат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 октябрда Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Телефондук сүйлөшүү жүрүшүндө Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди 24 октябрда өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиш менен куттуктап жана бекенден соолук, жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө, мындан аркы ийгиликтерди, ал эми Өзбекстандын боордош элине тынчтык, бакубаттуулук жана гүлдөп өнүгүү каалады. Мындан сырткары мамлекет башчылары эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, эки өлкөнүн ортосундагы мындан аркы кызматташтыктын келечектерин, ошондой эле регионалдык өз ара аракеттенүүнүн маселелерин талкуулашты.